2025 жылдын январь айынын аяк ченинде экинчи борбор калабошко мэр болуп дайындалган Жеңишбек Токторбаев дароо эле өттүк тоонун кийип, кабинетке баш бакпай туруп көчөгө чыгып, көйгөйлөрдү өз көзү менен көрүп, чечүүгө киришкен. Тар көчөлөр, тосулган каналдар, каралбай калган имараттар, кагазга эгилген көчөттөр, социалдык көйгөйлөр толуп, аны чечүүнүн жолу катары кызматтар, ишканалар бири-бирине кат жазуу менен гана чектелип турган. Алдыда сиздерге жасалган жумуштарды тизмектеп айтып берели. Алгач эле жумуш туш тараптан тосулуп, ажаткана, малканадан тарта жолго салынган курулуштарды алып салуу, тар, куш көчөлөрдү ачып кеңейтүү иштери жүрдү. Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесине ылайык, Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунан 2 миллиард 200 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилип, 2 миллиард сому 8 көчөнү реконструкциялоо иштерине, 200 миллион сому тротуарларда, балдар ойночу аянтчаларды курууга, чачылдандырууга, көрктөндүрүүгө жумшалды. Жалпы тартылган каражаттарды эске алуу менен жол инфраструктурасын жакшыртууга 3,6 миллиард сом өздөштүрүлдү. 9 айда 80 чакырымдан ашуун жолдор, 25 чакырымдан ашуун тротуарлар жаңыдан курулуп жасалды. Алардын негизгилери Амир Темир, Мамуров жана Көкүмбей көчөлөрү, Термету аймактык башкармалыгындагы жаңы чоң трассалар. Жыл башынан бери 184 социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушу жүрүп, курулуштун көлөмү дээрлик 3,5 эсе өскөн. Мунун ичинде жаңы мектеп, бала бакча, эс алуу бактары, өтмөктөр жана көпүрөлөр сыяктуу бир канча курулуштар бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарында тургундарды турак жай менен камсыз кылуунун алкагында 9 айда муниципалдык ипотекалык ишкана тарабынан 206 үй бүлө турак жай менен камсыздалды. Жыл аягына чейин 453 үй бүлөгө батирлерди тапшыруу пландаштырылган. Аны менен катар сностон үйү жабыркаган жарандар үчүн Эне Сай жаңы конушунун курулушу башталып, жакында 200дөн ашуун үйдү тапшыруу алдында турат. Жалпы 1000 үй куруу каралган. Андан сырткары мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 5500 батирлүү Асман Резиденс 1-2 турак жай комплекси салынып жаткан. Жергиликтүү жааматтардын демилгелерин колдоо максатында кош каржылоо принциби аркылуу 178,2 миллион сомдук 187 долбоор ишке ашкан. Мында үйлөрдүн, мекемелердин, социалдык объектилердин сырткы фасадынан тарта ички коммуникациялык иштери бар. Шаар ичинде кечкисин жарык жана коопсуз болуусу үчүн 9 айда 2537 дана түнкү чырактар орнотулуп, 50 чакырымдан ашык электр чубалыклары тартылып, 34,5 чакырым жол жаңыдан жарыктандырылып, 30,5 чакырым аба чубалыклар алмаштырылган. Ошту көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында 2300 дана ийне жазы жалбырактуу бадал көчөттөрү, 28 түрдөгү 1,5 миллиондон ашык гүлдөр, 100 миңден ашык роза гүлүнүн көчөттөрү отургузулган. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын сырты, ички бөлүгү толук жаңыдан жасалды. Алсак жолу 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, жаңыдан асфальт басылды. Эне бала эстелиги коюлуп, айланасына жана 2 капталындагы тепкичтерине гранит таштар басылып, жашылдандырылып көрктөндүрүлдү. Ижарага берилген 2 имараты жеке менчик медициналык клиникадан бошотулуп, оңдоо түзөө иштеринен толук өткөрүлүп, биринчи имаратына 60 керебеттүү ара төрүлгөн ымыркайлар бөлүмү, экинчи имаратына 20 керебеттүү гинекология, лаборатория жана төрөткө чейинки, төрөттөн кийинки кош бойлуу аялдарга кеңеш берүү бөлүмдөрү көчүрүлдү. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кире бериш дарбазасынын оң, сол жагындагы жеке менчик аптекалар, лабораториялар, ажаткана жана аймагындагы турак үйлөр бузулуп, курулуш калдыктары толугу менен алынып салынды. Бүгүнкү күндө оорукананын ички тышкы жолдоруна асфальт төшөө иштери жүргүзүлдү. Кең Сай массивин өздөштүрүү иштеринин алкагында 15 жылдан бери каралбай тонолуп, мал багуучу жайга айланып калган подстанция 2 айда толук ремонттон өтүп, элге электр энергиясын берип баштады. Андан сырткары жаңы конушка ичимдик суу түтүгү тартылып жатат. Суга суу чыгып, насостук станция кайрадан жаңыдан оңдолду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик турукташтыруу фондунан 500 миллион сом бөлүп берген каражатка жалпы 120 дана 21 түрдөгү атайын техникалар Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ишканалары үчүн сатып алынды. Ош базары шаар ортосунан Осмонов көчөсүнө жаңы жайга көчүрүлүп, учурда толук иштеп жатат. Аны менен катар Жибек жолу базары да курулуп бүттү. Учурда жаңы келечек базарын куруу иштери кызуу жүрүүдө. Ош шаарында 5 гектар жерге салынып жаткан базардын курулуу иштери улантылып жатат. Бул базар даяр болгон соң келечек Бостон жана Мөмө жемиштер базарындагы соодагерлер көчүп келишет. Жалпы 1300дөн ашык орун түзүлөт. Жаңыланган унаа базар толук өзгөргөн. Алсак автоматтык кирип чыгуу терминалы, навестер, ашкана жана ажатканалар, убактылуу унаа токтотуучу жайлары баары жаңыдан жасалган. Базардын ичиндеги унаалар сатылуучу жайлар асфальтталып, ар бирине катар чийимдер чийилген. Президенттин катышуусунда Валентина Терешкова атындагы жатак мектеп ачылды.
Бул билим берүү мекемеси УКМК төрагасы генерал полковник Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен жеке көзөмөлүнүн астында 700 орунду окуу корпусу, 500 орунду жатакана, спорт залы, волейбол аянтчалары, актовый зал, санитардык блок, эс албагы жана заманбап шарттар менен курулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы 95 метрлик флагштокко мамлекеттик туу көтөрүлүп тургузулду. Ош шаарын аралап агып өткөн 8 канал жана 1 Акбура дарыясынын кору каймактары мыйзамсыз курулуштардан бошотулуп, ал жерлер көрктөндүрүлүп, жаңы эс алуу бактары курулуп жатат. Ош шаарынын шаардык чарба жана коомдук транспорт тармагындагы 2025 жылдагы жетишкендиктери: Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасы 2025 жылы Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык 8000ден ашуун дарак отургузду. Алардын 1500 даанасы декоративдүү дарактар, ал эми 6500 даанасы күз айларында 23 көчөгө тигилди. Мындан тышкары 2025 жылы шаарга 100 000ден ашуун роза көчөт отургузулду. Ошондой эле ишкананын административдик имараты заманбап шарттарга ылайык курулуп, автоунаа гаражы, күнөзкана жана 40ка жакын жаңы техникалар менен толукталды. Ош шаарында таза суу тармагында аткарылган иштер: 2025 жылы Ош шаар суу каналы муниципалдык ишканасынын техникалык базасы 14 атайын жаңы техника менен толукталды. Мэрдин тапшырмасына ылайык шаарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында 4 жаңы скважина курулуп, 2 эски скважина реконструкцияланды. Кеңсай конушун таза суу менен камсыздоочу номер 1 жана номер 2 насостук бекеттердин имараттары толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, саатына 300 метр куб суу берүүчү 2 жаңы насос орнотулуп, Борбордук таза суу тармагына кошулду. Коомдук транспорт тармагы: шаардагы коомдук транспорт тармагын өнүктүрүү багытында олуттуу жана системалдуу иштер жүргүзүлдү. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын имараты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, пайдаланууга даяр абалга келтирилди. Шаарды жарыктандыруу иштери: 2025 жылы Ош Свет муниципалдык ишканасынын техникалык базасы 6 атайын жаңы техника менен толукталды. Ишкана шаар боюнча 25 000ден ашуун түнкү чыракты, 948 километр электр чубалгыларын жана 415 башкаруу шитин тейлейт. Учурда шаардын аймагында 756 километр, 274 метр жол түнкү жарыктандыруу менен камсыздалган. Көрүстөндөрдү иретке келтирүү иштери: Ош шаарынын мэриясынын жарандарды тейлөө бюросу муниципалдык ишканасы тарабынан быйыл жалпысынан 8,65 гектар жер рекультивацияланды. Алар Аккөр, Мажурумтал, Өзгөр, Хохлова, Андижан, Жапалак, Учар, Имамата жана башка дагы көрүстөндөр. Жаратылыш газы менен камсыздоо: Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген компаниясынын Ош газ филиалы тарабынан 2025 жылы Ош шаарынын мэриясы менен кош каржылоо долбоорунун алкагында Төлөйкөн айылдык аймактык башкармалыгынын Төлөйкөн айылындагы жеткинчек балдар лагерине чейин жалпы узундугу 7500 метр, баасы 15,4 миллион сом болгон газ түтүгү тартылды. Ошондой эле Ош газ филиалы тарабынан 60ка жакын көчөдө газ түтүктөрүн жылдыруу иштери жүргүзүлдү. Көп кабаттуу үйлөрдүн коммуналдык тармактары: 2025 жылы Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык турак жай коммуналдык ишканасы техникалык базасын 3 атайын жаңы техника менен толуктады. Жалпысынан 24,151,364 сомго жумуштар аткарылды. Анын ичинде 25 көп кабаттуу үйдүн кире бериштери акталып, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 7 көп кабаттуу үйдүн чатырлары капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Жылуулук менен камсыздоо: муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын техникалык базасы 6 атайын жаңы техника менен толукталды. 2025 жылы Анар 1, Ювыр 1, Ювыр 2, Кермето, Көкүмбей жана Калилин отканаларынын имараттары жана жабдуулары капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошондой эле Шакиров көчөсүндөгү көмүр менен жана төмөнкү чыңалуудагы электр энергиясы менен иштеген 2 откананын ордуна жогорку кубаттуулуктагы КЕФ 2500 маркасындагы электр отказаны орнотулуп, эски отканалар консервацияланды. Кеңсай массивинде 110 киловатт кубаттуулуктагы заманбап көмөкчү ордону курулуп, 160 киловатт кубаттуулуктагы 4 жордон, 90 электр мамычасы жана 7 километр сип кабель орнотулду. Энесай жаңы конушуна 400 киловатт кубаттуулуктагы көмөкчү ордон жана 4495 метр сип кабели тартылды. Бул иштер шаардын энергетикалык коопсуздугун жаңы деңгээлге чыгарды. Ош шаары үчүн 2025 жыл сөздөн ишке өткөн мезгил болду.
Ош шаарынын мэриясы шаардагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар аймактык башкармалыктары менен биргеликте 2025-жылы мамлекеттик жана локалдык программаларды ишке ашыруу, 2024-жылы өсүү темптери төмөндөгөн тармактардын көрсөткүчтөрүн жогорулатууга көмөктөшүү боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде иштерди жүргүзгөн. 2025-жылдын январь-декабрында өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда экономикалык өсүү темпи турукташып, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча жетишкендиктер жаралды. Алдын ала статистикалык маалымат боюнча Ош шаарынын ички дүң продукту 104,5 миллиард сомго жетип, жыл сайын өсүү темпи 110%дан жогору болуп байкалууда. Өнөр жай продукциясынын өндүрүү көлөмү 13 миллиард 120,5 миллион сомго болжолдонууда. Бул көрсөткүч 2024-жылга салыштырганда 3,1 миллиард сомго көп. Салыктык жана салыктык эмес кирешелер 3,4 миллиард сомго аткарылып, мурунку жылга салыштырганда 707,4 миллион сомго көп жыйналган. 2025-жылы республикалык казынадан турукташтыруу фондунан 6 миллиард 623 миллион сом акча каражаты келип түшкөн. Ошону менен бирге 2024-жылы жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы атайын каражаттарды, расмий трансферттерди, жылдын башындагы калдыктарды кошкондо 3,4 миллиард сомду түзгөн болсо, 2025-жылы жергиликтүү бюджеттин аткарылышы 9,5 миллиард сомду түздү, же болбосо 2,8 эсеге көбөйдү. Ош шаарында Ош базары, Жибек жолу базары курулган, андан сырткары Келечек базары жана башка кошумча базарлар курулуп жатат. Жалпы тартылган инвестициялар 2 миллиард 750 миллион сомду түздү. Жалпы аянты 33,7 гектар соода орундары, 5900 бир айлык кирешеси 25 миллион сомду түзөт. Ошондой эле автоунаа базары реконструкцияланып пайдаланууга берилди. Эгерде мурунку жылдар орто эсеп менен алганда бир айына 2 миллион сомдун тегерегинде киреше жыйналып жатса, оңдоодон кийин бул көрсөткүч 11 миллион сомго жеткен.
Милан, ептей аласыңбы сен? О деп келинчегиңе айтасың. 2025 жыл Ош шаары үчүн кайра куруунун калыбына келтирүүнүн жана өнүгүүгө багыт алган жыл болду. Айрыкча курулуш тармагында ири долбоорлор ишке ашырылып, каланын көрүнүшү түп тамырынан өзгөрө баштады. Жыл башынан бери Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардын мурда көңүл сыртында калган, бир дагы жетекчи барбаган аймактарын күн сайын таңертең рейдтик кыдыруулар менен жеринен көрүп чыгып, тиешелүү тапшырмаларды берип келди. Жыл башындагы бул кыдыруулар жыл соңуна карата өз жемишин берип, аткарылган иштердин натыйжасы көзгө көрүнөрлүк боло баштады. Уят деген байыкта. Силер өзүңөр карабасаңар ким карайт Ошто? Азамат кетет эртең нарынга, мен кетем эртең жалал абадка. Өзүңөр карашыңар керек да. Бир арет, намыс деген бош керек да балдар. Давайте иштейли. 2025 жылы Ош шаарынын курулуш тармагында аткарылган негизги иштерине токтолобуз. Бул жыл болду. Бир катар үй бүлөлөр муниципалдык ипотекалык ишкана тарабынан курулган баатирлерге жайгаштырылса, калгандар үчүн жаңы конуш негизделди. Эне Саят алышындагы жаңы турак жай массивинде 341 үйдөн курулушу жүрүп, алгачкы бүткөрүлгөн үйлөргө жарандар көчүрүлүп баштады. Турак жайлар бардык шарттары менен заман талабына ылайык салынды. Кеңсай конушунда дагы жашоо жанданып, быйылкы жылы олуттуу кадамдар жасалды. Азыркы тапта 480 орундуу мектептин, 100 орундуу бала бакчасынын жана ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. 2025 жылы Ош шаарында 10го жакын сейилбак курулуп пайдаланууга берилди. Шаардын бардык кичи райондору Бул тизмектелген иштер аткарылган жумуштардын үстүртөн гана айтылганы шаар мэри Жеңишбек Токторбаевдин жетекчилиги астында жүргүзүлгөн Ош шаарынын курулуш тармагындагы бул өзгөрүүлөргө муниципалдык менчик башкармалыгы, капиталдык курулуш башкармалыгы, шаардык жолдор муниципалдык ишканасы, муниципалдык ипотекалык ишканасы жана шаардык архитектура кызматтары чоң салым кошушту. Ошто биз күйбөсөк, силер күйбөсүңөр. Ким күйөт? Эч ким күйбөйт.